Саламатсыздарбы, ынтымактын берүүлөрүн жүзөсүдөгү кабарлар маалымат программасында аны менен мен Азина Дүйсүнбекова таныштырам. Программабызды адаттагыдай эле күндүн негизги окуялары менен баштайбыз. Бүгүнкү чыгарылышта. Ош шаарында жүргүнчүлөр өтүүчү жол сызыктары жетишсиз. Пешоходко да, машинеге да же токто же өтүп кет деген белги жок да. Шааркай өкмөтүнүн Бешкепи айылында электр мамычаларынын эскилиги жетип, кооптуу абалда турат. Жамгыр жакканда манандай ашы шамал жүрсө, шамал болсо машинага кусоглор түшөт. Баткендеги чек ара аскер бөлүктөрү жаш жоокерлер менен толукталды. Мен ойлойм бардык кыргыз элинин жигит, патриот жигиттери дагы келип чек араны коргоп. Бүгүн Жогорку Кеңеште 5 фракция депутаттарынын биргелешкен жыйыны өттү. Анда Конституцияга өзгөртүү киргизүү маселеси талкууланды. Жыйындын жүрүшүндө баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумдун мөөнөтү да каралышы күтүлүүдө. Жыйында алып барып жаткан Ар Намыс фракциясынын лидери Фелик Эскуловдун айтымында өлкөдө айрым реформаларды ишке ашыруу үчүн баш мыйзамдагы кээ бир беренелерди тактоо зарыл болуп жатат. Буга чейин күзүндө парламенттик шайлоо менен катар Конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтүшү мүмкүн экени айтылган. Анда президенттин айрым укуктарын кыскартып, аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктарын көбөйтүү, Жогорку соттун президиумун түзүү жана депутаттардын ыйгарым укуктары боюнча өзгөртүүлөр каралары айтылган. Кулов кошумчалаганда, эгер бүгүнкү жыйында сунушталган сунуштарды депутаттар колдоосуна алса, мындан соң парламенттин комитеттерине жөнөтүлмөкчү. Таластагы жер үй алтын кенин иштетүү боюнча конкурстун экинчи турунун жыйынтыгы 4-майда чыгарылат. Бул тууралуу конкурстун комиссиянын төрага орун басары Адылбек Касымалиев билдирди. Анын айтымында комиссия келип түшкөн сунуштарды карап көрүп, баалаган соң акыркы жыйынтыкка чыгарылат. Жер үй кенин иштетүү боюнча конкурстун экинчи туруна 3 компания өткөн эле. Алардын ичинен орусиялык олигарх Сулайман Каримовго таандык делген Алтын Золото компаниясы сынакка катышуудан баш тартты. Мындан улам конкурстун экинчи туруна Восток Добыча жана Кыргыз алтын ишканалары гана катышууда. Жер үй Кыргызстандагы Кумтөрдөн кийинки эле ири алтын кени. Ал жерде болжол менен кеминде 90 тонна алтын, 13 тоннадай күмүш бар. Ош шаарында жүргүнчүлөр өтүүчү жол сызыктары жетишсиз. Борбордук көчө саналган Масалиев проспектисинин өзүндө эле 3 жерге жол сызыктарын орнотуу зарылчылыгы бар. Учурда эң эле опурталдуу жерден бири Ош районундагы 3 көчөнүн кесилиши болуп жатат. Шаар тургундары 4 катар жүргөн унаалардан кесип өтүү кыйынчылык жаратып жатканын айтып даттанышат. Ошол эле учурда аталган көчөдөгү эле бала бакчанын алдында жүргүнчүлөр өтүүчү жол сызыктын жоктугунан балдарын алып барган ата-энелер кыйналып жатышкандыктарын айтышты. Жүргүнчүлөр үчүн атайын жол сызыктарынын жоктугу шаардын борбордук көчөлөрүндө да байкалат. Мисалы, Масалиев көчөсүндөгү номер 35 Асан Үсөн балдар бакчасы көчөгө жакын жайгашканы менен жол сызыктары каралган эмес. Унаа каттамы тынбаган көчөдөн балдар менен өтүү кыйынчылык эле эмес, коркунучта жаратып жатканын ата-энелер айтышат. Анын айынан бакчага келгендер 500 метрге чейин аралыкты басып айланып өтүшөт. Биздин садикке келген ата-энелер көбүнчө бул жерден өтүшө албайт, балдар менен өткөнгө аябай кыйын, анан кийин машиналарды көп тыгын болуп токтоп туруп алган үчүн центральный көчө өтүп кетиши кыйын болуп атат. Анан ошого биздин ата-энелер, биздин коллективибиз ушул жерге бир пешеходный переход коюп берсе деп суранып элек. Пешеходный переход болсо наркы бетке өткөнү да оң болот эле, анан кийин кичине пешеходный переходдон машина алысыраак токтоп кичине нар жакка токтойт эле. Садигибиздин алды кичине ачылып турат эле деп ойлойм. Андан улам бала бакчанын алдына жол сызыктарын орнотуу боюнча мекемеге ата-энелерден бир нече ирет кайрылуу түшкөн. Ал эми бала бакча жетекчилиги тиешелүү кызматтарга билдирүү жөнөтүп, бирок натыйжа чыга электигин айтышат. Себебин жолдор башкармалыгы ал жерге жөө жүргүнчү жүрчү жол сызыгын коюуга мүмкүн эместиги менен түшүндүрдү. Эки светофордун ортолугу өтө жакын болуп калган. Абдыкадырова менен наркы кийинки светофордун ортолугу өтө жакын болуп калган. Ушу ошондон болбой аткандыр. Мектеп менен экөөнүн ортолугу детсадтыкы бир эле забор болуш керек. Ар бир эмеге зебра кое берген болбойт. Ал чоң жол болуп атат.
Биринчиден Массалиев проспекти. Ошол мектепке коюлат. Мектептен гана өтсө болот. Ал арада ушул эле проспектинин Ош районундагы 3 көчөнүн кесилиши жүргүнчүлөр үчүн эң эле опурталдуу болуп жатканын шаар тургундары айтышат. Айтымдарында аталган көчөлөрдүн кесилишинде жөө жүргүнчүлөрдүн өтүүсүнө эч кандай шарттар каралган эмес. 4 катар жүргөн унаалардан кесип өтүү чоң кыйынчылык жаратат. Ал жаш балдар үчүн эле эмес, чоңдор үчүн да кыйын. Бул жер өтө кооптуу, пешеходный жол жок болгондуктан, бул жерде 3 тараптан машиналар өтөт. Ошол үчүн эгер ушул жерге пешеходный курулуп калса жолдор аябай жакшы болмок. Балдарымды сабакка жөнөтүш үчүн өзүм сөзсүз кошо чыгып, маршруткага сөзсүз өзүм алып барып, кайра келатканда эми өзүм алып өтөм бул жерде. Биз белги жок. Каяка кетиш бурулат, аны билбейбиз эч каяка. Пешеходко да, машинеге да же токто, же өтүп кет деген белги жок да. Ар жактан машина келет. Бизге өтө кыйынчылык. Шуга алгы бир жетекчилер, бирселер кичине контролдук кылып, кичине бир жөнгө салса дейбиз да. Абалды жөнгө салуу үчүн жөө жүргүнчү өтүүчү жол сызыгы же болбосо жол чырактарын орнотуу зарыл дешет шаар тургундары. Сөз болуп жаткан 3 көчөнүн кесилишинин бир бөлүгү шаарга, калганы деп 21 ишканасына карайт экен. Аталган ишкананын билдиришинче 3 көчөнүн кесилишине жөө жүргүнчү өтүүчү жол сызыктарын коюуга мүмкүн эмес. Бирок маселеден чыгуунун башка жолдору бар. Елина деген бир ресторан бар го. Чындыгында ушул жерге келген элдер бул жака жөн эле өтүшөт. Мына жерден пешеходду организовать этиш керек бул жака өтүш үчүн. Ал бул жакта өздөрүнүн тротуарлары бар, мындай барып, анан кайра бери 7 этажга 7 этаж жака өтө турган болсо, ушул жерден бирди бериш керек. Эгер мына жерден керек болсо, анан ушунчалык зарыл болгон болсо, анан биз муну карап көрөбүз да, муну бузабызбы. Ал эми жол кайгыл күзөт кызматы сөз болуп жаткан жерде чынында эле маселе олуттуу экенин билдирди. Бул жаатта аталган кызматка ошол жерде жайгашкан май куюучу жайлардан да кайрылуулар түшкөн. Анын алкагында 3 көчөнүн кесилишине айланма жол куруу жагы да каралган. Бирок ал унаатыгынын пайда кылгандыктан жүзөгө ашкан эмес. Азыр аталган жерге жол сызыктарын орнотуунун башка жолдорун ишке ашыруу пландалып жатат. Чынар Тилекнасынан кеткен көчө бар. Ал жерден дагы жашоочулар бар. Ал жактан чыгып атканда чындыгында кыйналышат. Бул бир. Экинчи Масалиева чоң көчө бар. Ош көчөсүнөн чыгып аткан жерде дагы бир аз кыйынчылыктар болуп жатат да. Ал жерге бер жака дагы, ошол жерге дагы мындай изилдеп светофор койсо болот деп туруп ушундай бир жыйынтыкка келгенбиз. Учурда жол чырагын орнотуу боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Ал жерге жол чырагын коюу такталса, Борбор калаадан адистер келип текшерет. Анда да 3 көчөнүн кесилишине жол чырагын орнотууга мүмкүн экени аныкталса, жолдор башкармалыгына көрсөтмө берилмекчи. Назгүл Ахунова, Азам Бузриков, Ынтымак. Социалдык өнүгүү министрлиги 2015 жылдын 1-кварталында 925 бала кароосуз калгандыгын аныктаган. Бул тууралуу аталган министрликтин басмасыз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, асыроого 235 бала, камкордукка кылууга 402 бала берилсе, 176 бала интернаттарга берилген. 112 баланын иши каралууда. Ошондой эле жыл башынан бери кыйынчылыкта жашаган 2609 үй бүлө аныкталган. Алардын ар бирине жеке иш планы түзүлгөн. Балдардын кароого боюнча түзүлгөн 741 пландын 42,3% аткарылган. Кыргызстанда оң рөлдүү унаалардын саны 183 миңге жеткендиги аныкталган. Бул тууралуу бүгүн өткөн маалымат жыйын учурунда мамлекеттик каттоо кызматынын автоунааларды жана айдоочуларды каттоого алуу боюнча Бишкек шаардык бөлүмүнүн жетекчиси Мухтар Жунашев билдирди. Анын айтымында Кыргызстандагы жалпы автоунаалардын 27%-ын оң рөлдүү машиналар түзөт. Мурун жылына 3 миңден оң рөлдүү унааларды каттоого алсак, учурда жылына 50 миң уна каттоодон өтүп жатат. Маселен, өткөн жылы каттоого алынган унаалардын 44%-ын оң рөлдүү унаалар түздү, дейт ал. Эскерте кетсек, Кыргызстанда быйыл оң рөлдүү унааларды ташып кирүүгө тыюу салынган. Шарк айыл өкмөтүнүн Бешкепе айылында электр мамычаларынын эскилиги жетип, кооптуу абалда турат. Жашоочулар жыгач мамычалардын кулап түшүү коркунучунда турганын айтып тынчсызданышууда. Анткени ал кулап түшсө, адам өмүрүнө зыян алып келиши мүмкүн. Мындай абалга кептелгенине 5 жылдын жүзү болду. Теманы кабарчы улантат.
Бешкепидеги электр мамычаларынын курулганына кеминде 60 жылдын жүзү болгон. Эскилиги жетип, жыгач мамычанын чирген бөлүктөрү жерге түшө баштаган. Мындай абалга кептелгенине 5 жылдай болуп калды дейт жашоочулар. Жамгыр жакканда манандай ашы шамал жүзчө шамал болса машинага кусоглар түшүптү. Аварийный халатта турат өзү вообще. Эми постоянно коркуп жашап атабыз. Мына жерде бу столбо азгына шамал болса, хаба айнып андай болса, ушундай коркунучту балдарды көчөгө чыгарбай жашап атабыз. Электр зымдары дарактарга түшүп, өрт чыккан учурларда көп катталат. Ал учурда жашоочулар өзгөчө кырдаалдар министрлигин чакырышат. Кызматкерлер убактылуу гана оңдоп кетишет. Ошентсе да учурда зымдар талаптагыдан 4-5 метрде ылдый турат. Манакай каттык жамгыр сел болгонда молния түшүп, адамдарды үйгө түшүптү. Адамдарга тегей деп калды сымдар. Бул сым манакай адди 200 волт эмес да, булар катта болду. Бул эгер биреге түшөдүгөн болсо катастрофа болот. Учурда Бешкепенин ар бир үй бүлөсү кооптонуп жашайт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана Кара Суу райондук электр тармактарына кайрылбаган бир да кожолук калган эмес. Ага карабастан 5 жылдан бери мындагыларга көңүл бурган киши жок. Ана мына деп дагы эле турат да, эми муну көрдүңөр өзүңөр. Мына жерде ана столдо ояктагы сабалар баары уже срогу бүтүп турган да. Азыр эми булар не дай бог эгер түшүп кете турган болсо, 5-6 адам өлүшү мүмкүн, бир жанышы мүмкүн. Одан тышкары мына телефондо линиялар бар, олорго тийсе АТС күйүп кетиши мүмкүн. Өкмөткө ham зыяны тиет, элге ham зыяны тиет да. Ошондон эми кайрыла берип мына эми силерге кайрылып атабыз. Райондук электр тармактары ишканасы тарабынан аймакка 3 электр мамычасы февраль айында алынып келинген, бирок орнотулган эмес. Жетекчинин айтымында ички жолдор тардыгынан техника бара албай жатат. Алар бизге жолдорду бошотуп, арыз менен кайрылса, ар бирине биз жеке мамиле кылып атабыз. Канчалык жерде кандай коркунучтар болсо, биздин милдет тейлөө, бунун баары Союз мезгилинде курулган да. Андан бери канча эл өзгөрдү, жер өзгөрүп, линиялардын баары кошулуп, курулуп, үйлөр курулуп кеткен. Электр мамычаларын алмаштыруу үчүн жашоочулар турагын жылдыруусу керек. Ал эми Бешкепеликтер буга макул эмес. Ага мүмкүнчүлүк жок. Мындан улам ош электр тогун башка жол менен алып өтүүнү пландап жатат. Ал 2017 жылга болжолдонгон. Белгилей кетсек, өткөн жылы Ошко 628 электр мамычасы алынып келинген. Учурда анын 400дөн ашууну орнотулуп бүттү. Акылбек Орозматов, Адина Досумбетова, Айбек Ибрагим уулу, Ынтымак. Түштүк аймакта апрель айынын башынан 17 апрелге карата сементке болгон баа жогорулады. Экономика министрлигинин Түштүк аймактык башкармалыгынын маалыматына ылайык, сементке болгон баанын жогорулашы Баткендин, Кызылкыя жана Жалал-Абадтын таш көмүр шаарларындагы кымбаттоолор менен байланыштуу. Ошондой эле көрсөтүлгөн убакытта таш көмүр шаарында сементтин 50 килограммы 360 сомдон 380 сомго кымбаттады. Ал эми Ош шаарында 17 апрелге карата сементтин 50 килограмм салмактагы бир мүшөгү 322 сом деп бааланууда. Евразия экономикалык биримдигине киргенден тартып, кыргыз мигранттарына жеңилдиктер жер алат. Ошондой эле абакта жаткан кыргыз жарандарын бошотуу боюнча да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул бүгүн Ош шаарында өткөн Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши менен Орусия Федерациясынын ортосундагы кызматташуу боюнча федералдык жыйынында айтылды. Эл өкүлдөрү Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдикке кошулуусу тышкы саясатыбыздагы өтө маанилүү стратегиялык багыт болуп саналарын кошумчалашты. Парламенттер аралык комиссиянын отурумунан кийинки сюжетте. Парламенттер аралык комиссиянын мүчөлөрү Кыргызстан менен Орусиянын административдик аймактарынын ортосундагы түз байланыштарды өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашты. Жыйында негизинен 4 маселе каралды. Биринчиси парламенттер аралык комиссиянын 5-чи жыйынына кабыл алынган маселелердин аткарылышы, экинчи Кыргызстандын жана Орусия Федерациясынын аймактар аралык түз мамилесин күчөтүү жана анын перспективасы, маданият, билим берүү жана жаштар саясатын өнүктүрүү маселелери талкууга коюлду. Прежде всего, обращаю ваше внимание на то, что Россию связывает Орусия көптөгөн мамлекеттер менен өнүктүштүк мамиледе, бирок алардын кээ бирлери менен гана. Мисалы Кыргызстан менен аскери, экономикалык жактан стратегиялык өнүктүштүк байланыштырып турат. Отношения союзничества, военного и экономического партнерства, которое будет формализовано в ближайшие дни.
Мамлекеттик дууманын өкүлү эки өлкөнүн жетекчилигинен тартып, жергиликтүү бийлик органдарына чейин мамлекеттер ортосундагы мамилелерди тереңдетүү жана кеңейтүү зарыл экендигин айтты. Тараптардын кызматташтыгын күчөтүүгө багытталган иш-чараларды өткөрүү боюнча Кыргызстан менен Орусиянын жергиликтүү бийлик органдарынын демилгелерин ар тараптан колдоо керек. Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын жергиликтүү мыйзам чыгаруу бийлик органдарынын ортосундагы мамилени өркүндөтүү актуалдуу экендигин баса белгиледи. И, конечно, появляются совершенно новые позиции, новые возможности для Кыргызстана, особенно в экономическом плане. Экономикалык жактан алып караганда Кыргызстан үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат. Ошондуктан азыр ар бир мамлекеттин экономикасы кайсыл багытта карап өнүгүп жатканы маанилүү. Биз Орусия, Кыргызстандын гидроэнергетика, газ жана башка маселелерди чечип жатканын колдойбуз. На хорошей такой ноте. И в вопросах энергетики, гидроэнергетики, и в вопросах газообеспечения, там и ряд других вопросов. Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин Кыргызстандын жарандарына мигрант деген сөз туура келбей калат. Анткени бажы биримдигине кирген мамлекеттердин экономикалык чек арасы болбойт. Мындай пикирин Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов билдирди. Аталган уюмдарга Кыргызстан кирсе, мигранттар экзамен менен патенттен бошотулат. Мисалы, биздин жаран ресторанда иштесе, барып алып туруп, лайыктуу жумуш тапса, ушу ресторан ээси менен трудовой контракт түзөт, ошол менен иштей берет. Анан чек араны өткөндөн кийин 30 күндүн ичинде шашпай, карап, каттоодон өтүш керек да. Бүгүн 7 эле күн бар. Ошо 30 күндүн ичинде жүрүп, жумуш таап, кирип, ошо трудовой контракт менен каттоо өткөнгө мүмкүнчүлүк бар болот да. Жолугушууда кара тизме маселеси да талкууга алынды. Анткени учурда Кыргызстандын 77 000 жараны кара тизмеде турат. Кыргыз өкмөтү ал боюнча амнистия сурап жатат. Бул маселе катуу талкуу жаратып жаткандыгына карабастан, бүгүнкү күнгө чейин Орусиянын макулдугу жок. 192 000 адам потенциальный деп турат. Ага чыга элек чечим, бирок потенциальный компьютерный базада бар да. Ошондой. Ошондуктан биз бүгүн да айтып атабыз. Интеграция болуп атабыз, жакындап атабыз. Тазалайлык деп. Мисалы армяндар интеграция кирди Евразийский союзга. Аларга түк жасаган жок. Ушуну билип коюңуздар. Армяндар кирди, амнистиясы жок. Мына элдин арасында айтып атат, армяндар баарын тазалап туруп кирди. Бул жалган. Учурда Орусиянын абактарында 1400-гө жакын кыргызстандык жаран бар. Аларга мунапус жарыялоо боюнча эки өлкө ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги алардын ичинен 40% жеңил кылмыштар менен кармалган жарандар абактан бошотулат деп убадалады. Асанбек Каракозиев, Айдина Досумбетова, Зайра Абдукеримов, Ынтымак. Бүгін Ош облысындағы мектептер арасында жаш инспектор деген аталыштағы кароо сынак болуп өттү. Ага облустагы 6 райондон бирден мектеп катышты. Мелдеш 7 шарттан туруп, алгач катышуучулар жол эрежелери боюнча күч сынашты. Ага ылайык жол коопсуздугунун эрежелери суроо жооп иретинде текшерилип, аны иш жүзүндө да аткарып беришти. Мындан сырткары ар бир команда жол коопсуздугу боюнча атайын дуал гезиттерин даярдап келишкен. Алардын аракеттерин атайын калыстар тобу балашты. Иш-чаранын максаты өспүрүмдөрдү жол коопсуздугу боюнча эрежелерди так сактоого үндөө жана жол кырсыктарын алдын алуу болуп саналат. Биринчи орунга жетишкен командага Борбор калада өтүүчү республикалык сынакка жолдомо берилди. Калган байгелүү орундарга татыган командалар ардак грамоталар менен сыйланышты. Жыл сайын өткөрүлүп турат. Атайын буйруктарыбыз бар. Биздин ички иштер министрлигинин, элге билим берүү башкармалык министрлигинин, жана мына айдоочулар коому жана башка министрликтер менен бирге чогуу буйруктарыбыз бар. Ушунун негизинде биз жылда өткөрүп турабыз. Эми мына азыр көрүп турганыңыздай, Ош облусунун аймагындагы бардык райондордун мектептери келди. Булар ошо өзүнүн райондордун жеринде тандалып, ал жерде да өткөн. Жыл башынан бери Баткен облусунун аймагында чек ара санжыбасын бузган 26, ал эми мамлекеттик чек араны бузган 20 жаран кармалган. Ошондой эле мыйзамсыз аткезчилик жол менен жүк ташыган 12 факты катталган. Теманы аймактан кабарчыбыз Зайырбек Өмүрзак уулу улантат. Быйыл өткөн жылга салыштырмалуу чек ара аймагында жаңжалдар дээрлик катталган жок. Бул аймактагы чек ара кызматынын тыкыр иш алып баруусунун натыйжасы дешет. Кошуна өлкө айылдарын айланып өткөн жолдордун жакшырып, чек ара тилкесинде заставалардын курулушу жаңжалдардын алдын алды. Мындан улам чек ара кызматында аскердик милдетин өтөөнү каалаган жаштардын саны көбөйүүдө.
Баткен аймагындагы чегара аскер бөлүктөрү жаш жоокерлер менен толукталды. Ант берген жоокерлер мындан 1 ай мурда аскерге чакырылышкан. Бул аралыкта алар аскер турмушун үйрөнүштү. Окуу борборунда дагы 1 ай, 2 ай жүрөбүз, анан заставаларга бөлүнөбүз. Мен ойлойм, бардык кыргыз элинин жигит, патриот жигиттери дагы келип чегараны коргоп, намысын коргоп, ошентип жүргөн болсо жакшы болмок. Баары милдеттүү кыргыз чегараларын коргоого. Ошого бекем сактап, бекем коргойбуз деген ниеттемин. Ант берүү аземинен кийин ата-энелер жоокерлердин жашоосу менен тааныша алышты. Жыл өткөн сайын кыргыз армиясындагы шарттар жакшырып жатканы кубантпай койбойт. Столовойлоруна көрдүк, жаткан жерлерине көрдүм, кирип, бардык жерлер шарттар жакшы, өтө жакшы өнүгүп калды, өтө курсан болдук. Бирок Кыргызстандын мамлекетибиздин ушундай жакшы жетишкендерге ээ болгонуна мен аябай курсан болдум. Балам службага келди, бүгүн присяга тапшырды, кабыл кылышты. Көрдүм, баламым өзгөргөн, аябай жакшы, мамилеси жакшы. Айдеркен чегара бөлүгүнүн окуу борборунда жоокерлер үчүн зарыл болгон тейлөө бөлмөсү бар. Ал жерде чач кыскартып, ütүктөнтүп жана бут кийимдерин оңдоого да шарттар бар. Мында жоокерлердин тамак ашы да үзгүлтүккө учурабайт. Ар бир жаш жоокерлерге өзүнчө жата турган жери бекитилген, жана шейшептери жаңы, таза. Алар ар бир жумада алмаштырылып турат. Анан бирден кутучак болот, анын ичинде ар бирине бекитилген, өздөрүнө берилген бет жуучу, колдонуучу шаймандары бар. Тапочка, бирден отургучтар жана бет арчылар берилет. Ант берген жаш жоокерлер эми чегара аскер бөлүктөрүнө жана тоолуу аймактагы тозотторго жөнөшөт. Алдыда 1 жылдык аскердик кызмат жана элдин коопсуздугу турат. Зайырбек Омурзак уулу, Ынтымак, Баткен. Азыр болсо кезекелер алгычаңлыктарда дүйнөдө жүз берген акыркы окуялардын түрмөгү менен кесиптешим тааныштырат. Дайынсыз делип изделип жаткан ливиялык 5 журналисттердин өлтүрүлгөнү маалым болду. Алардын жансыз денелерин өлкөгө жакын аралыкта жайгашкан Байда шаарынан табышкан. Ливиянын аскер кызматкерлери журналисттер Ислам мамлекети уюмунун согушкерлери тарабынан өлтүрүлгөнүн айтышууда. Эске салсак, мындан 8 ай мурда журналисттер Бенгази шаарына баратканда Ислам мамлекети тобунун жикчилдери көзөмөлдөп турган Дерна шаарынын аймагында жоголуп кетишкендиги айтылган эле. Аравияда конференция өткөрүүгө ылайыкталып курулуп жаткан имарат кулап түштү. Анда 4 адам набыт болуп, 50ге жакын куруучулар көчкү алдында калышкан. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Ошондой эле конференц-борборду куруп жаткан жумушчулардын көпчүлүгү Пакистандан келген куруучулар экенин кошумчалашты. Босниянын Зворник шаарындагы полиция мекемесине куралдуу кол салуу болду. Полиция кызматкерлеринин айтуусунда имаратка куралчан бир киши кирип келип, Аллах акбар деп кыйкырып ок чыгара баштаган. Атышуудан улам бир тартип сакчы каза болуп, 2 жараат алды. Окуя кечке маал катталып, жихадчы полиция тарабынан жок кылынган. Финляндия менен Эстониянын куткаруучулары Непалга киргизилбеди. Ага 2 өлкөдөн келген куткаруучу топтун учагына Катманду шаарындагы аэропортко конууга уруксат берилбегени себеп болду. Куткаруу борборунун жетекчиси маалымдагандай, Финляндия шаарынан 15 кишиден турган куткаруучу топ Эстония кызматкерлери менен биргеликте Непалга жөнөмөкчү эле. Мындай маалыматты уккандан кийин Финляндиянын тышкы иштер министрлиги кырсык болгон өлкөгө куткаруучу топ жиберүүдөн баш тартканын билдирди. Япониянын премьер-министри Орусиядагы улуу ата мекендик согуштун 70 жылдыгына арналган жеңиш парадына катышуудан баш тартты. Бул тууралуу министрликтин башкы катчысы билдирди. Мындай чечимге келүүнүн себеби премьердин жумуш графигине байланыштуу экенин айтып, жеңиш парадына Япониянын атынан Орусиядагы өкүлчүлүк катышаарын кошумчалады. Эскерте кетсек, буга чейин да бир топ өлкө лидерлери Кызыл Аянтта өтүүчү майрамдык парадка келүүдөн баш тартышкан эле. Apple корпорациясынын кирешеси өсүүдө. Жыл башынан бери биринчи кварталдык пайданын көрсөткүчү 27%га жеткен. Мындай маалымат компаниянын кварталдык отчетунда маалым болгонун ишкана өкүлдөрү билдиришти. Алардын айтуусунда АКШга караганда Кытай өлкөсүнүн жарандары iPhone'ду сатып алуу боюнча басымдуулук кылышат. Мындай көрүнүш биринчи кварталда эле компанияга $50 миллиард өлчөмүндөгү киреше алып келген. Ошондой эле бул көрүнүш өткөн жылдын кварталдык көрсөткүчүнө караганда 40%га өскөндүгүн да эскертип өтүштү. Өлкө жаңылыктарын улантабыз.
Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы Кыргыз-Түрк лицейинин окуучулары кара жорго менен Гангам Стайл бийин катыра бийлеген жана эрежесиз эр уруштун бир канча көнүгүүлөрүн аткара алган робот жасашты. Бийчи роботтун бийиктиги 40 сантиметрдей, анын 18 мотору бар. Кожомкулду курап чыгууга $3000 каражат кеткен. Аны кыймыл аракетке келтирүү үчүн атайын программаны лицейдин окуучулары өздөрү жазып чыгышкан. Учурда бул робот 20га жакын кыймыл аракеттерди тең салмактуулугун сактоо менен оңой эле жасай алат. Сиздер кабарлардын толукталган чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтар биздин сайтка да жайгаштырылды. Өлкөдө орун алган окуялар, жергиликтүү жаңылыктар, аалам алкагындагы акыркы кабарлар ынтымак чекит KG сайтында. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда эртеңки оңалган аба ырайы, андан соң кесиптешим Эламан Жомартов спорт жаңылыктарын сунуштайт. Кечиңиздер көңүлдүү. Эфир аркылуу жолугушканча аман болуңуздар. Кыргыз гидрометинин билдирүүсү боюнча эртең 29 апрелде республика аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус жылуу болушу күтүлөт. Ош облусунда түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору. Эртең Жалал Абадта түнкүсүн 10 градус, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору болот. Нарын облусунда түнкүсүн 5 градус, күндүз 15-20 градус жылуу болушу күтүлөт. Талас Сергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 24-29 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5, күндүз 15-20 градус жылуу болушу күтүлөт. Эртең Чүй облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору болот. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9 градус, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Эртең Ош шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10 градус, күндүз 23-25 градус жылуу болушу күтүлөт.